Так, бул жагы өзүнүн сайты, мисалы үчүн бул Инстаграмда эле окшош. Бул главный профилиң өзүңдүкү. А бул жак уже лентасы да. Лентасы. Ошол жерден карап ала бересиң. Мисалы үчүн бул жерден өзүнүн Аламдашуу доорунда үйдөн чыкпастан уюлдук телефондун жардамында түрдүү буюмдарга, тамак-аштарга жана кийим-кечилерге буйртма берүүгө, ал тургай интернет-магазин ачып чакан бизнес баштоого да болот. Мисалы, азыркы кезде желиде чет өлкөдөн товар алып сатуу жолдору кеңири таралып, мындай жол менен киреше тапкан адамдардын саны да көбөйдү. Исак Айтматов учурда каладагы окуу курстарынын биринде Кытайдан товар алуу жолдорун үйрөтүүчү болуп эмгектенет. Айтымында бул багытта иш алып баруу үчүн көп деле билим талап кылынбайт. Ал үчүн болгону сапаттуу нерселерди саткан сайттарды туура тандап алуу талап кылынат. Сайтка катталуу үчүн азыркы учурда бул сайттар кандай сайт деп турган болсок, бул Кытайдын өзү үчүн чыккан сайттар да. Мисалы үчүн деле Кытайдан заказ кылыш үчүн, мисалы үчүн бир штук носки заказ кылам десеңиз, биринчи биз кайсы сайттан биз мына 1688 Taobao деген сайты бар бул ошол. Taobao сайты бул штуктап алчу жер. Pinduodo да штуктап алчу жер. Tmall деген сайттар да штуктап алчу жер. Булардын үчөөнүн айырмасы эмне дей турган болсок, бул жерде мисалы үчүн выбор көп. Выбор көбүрөөк. Бул жерде выбор азыраак. Бул Taobaoдон караганда Pinduodo арзан да. Мисалы үчүн бул жерде 300 сомдук болсо, бул жерде 200 сом болот. Ал эми 1688 бул кандай сайт дей турган болсок, бул уже завод, фабрикалар өзүдөн. Ошонун айырмасы. Бул заводдор менен иштешет прямой, а бул ортодогу ортомчулар. Заводдон кийин келе адамдар. Бул жерде уже эки ортомчу бар да. Кытайдагы сайттарга катталуу үчүн эч кандай акча каражат да керектелбейт. Бирок визалык карта болсо абзел. Адистин айтымында ал жакта товарлар башка өлкөлөргө салыштырмалуу арзан болот. Деген менен Кыргызстанга алып келүү үчүн бир топ убакыт талап кылынат. Уже азыркы учурда 15 күндөн баштап 25 күнгө чейин биз убакыт беребиз. Келбей калды дегенде 1 ай болот. Келбей калды дегенде уже 1 ай болот. Карго компаниясы чоң складтар, ошол жерден биз ошолор аркылуу алабыз товарды. Базардагы кийимдерди алсаңыз эле ал деле Кытайда. Андан көрө ортомчудан алгандан көрө ал жерден сиз өзүңүз прямо алган более-менее выгодный болуп калды. Азыркы учурда мисалы үчүн деле биз өзүбүз кийим заказ кылсак деле биздин ошол эле рубашкабыз мисалы үчүн бул жерде канча? Жок дегенде 1,5 миң болуп калды, азыр 1200. Кытайдын өзүндө ошол рубашкалар болгону 300 сом, 400 сом. Биз заводдун өзү менен кантип сүйлөшөбүз деген суроо пайда болду, абы. Заводдун өзү менен сүйлөшүш үчүн өйдөсү 3 отурат. Көрдүңүздөрбү? 1, 2, 3. Сиздердин биринчисинде турат. Учурда мындай багытка кызыккан инсандардын саны көп, бирок ошол эле учурда алданып сапатсыз буюмдарды алып алгандар да табылат. Алардын бири Жумагүл Муратали кызы. Алгач товар алууда кыйынчылыктарга туш болуп, кийинчерээк өз жолун таба алган каарманыбыз адашып сапатсыз товарларды албоо үчүн сатуучуну текшерүү керек экендигин айтат. Менде Кытайдан товар алганда брак буюмдар келген. Анда бир аз баасы арзан болгон, өтө арзан болгон, 150 сомго жаш балдарга двойка. Келип түшү менен 150 сом болгон. Анан кандай десем, арзан жана сапаттуу болушу үчүн сөзсүз түрдө сатуучуну салыштырыш керек башкалар менен. Анан сатуучунун кандай десем, статусу болот. Өзүнүн уровендери болот, ошол уровендерине сөзсүз түрдө караш керек. Дагы көз салчу нерсе бул сатуучунун товары канча сатылды. Эмеде приложение бар, площадка, оптовый площадка, анан розырчный болот, сайттар өзү. Ошол сайттарда ар бир товар канчадан сатылды. Ошолордун баары көрүнүп турат. Ошолорду көз сала турган болсо, баарын анализдей турган болсо, товарлар сөзсүз түрдө сонун келет. Адистер Кытайдан буюм алуу жолун үйрөнүп алгандан соң арзан буюмдарга кызыкпастан, анын сапатына, көлөмүнө маани берүү керек экендигин, аны менен биргеликте сөзсүз түрдө жеткирүү жолунда туура жазуу абзелдигин эскертишет. Акмарал Маликова, Самат Сайдамат уулу, Арутан көрсөтүүсү.